Саламатсыздар окуучулар. Google баарыбыз билгендей бул издөө машинасы. Google жана Google'дун биз билбеген жактары деп атап алдым бул теманы. Биз мисалдарды иштеп көрөлү. Google'да маалымат издөдөгү кеңештер бул белги менен белгиси же дегенди түшүндүрөт. Google'да издөө максатында, мисалы, алма, өрүк, банан деп жазсак, ал бул 3 сөздүн баарынан камтыган барактарды издейт. Ошол эле учурда изделген сөздөр өз-өзүнчө турган барактарды да таап чыгат. Бирок сиз жогоруда көрсөтүлгөн белги менен алма, өрүк, банан деп жазсак, ар бир сөздүн өз-өзүнчө таап чыгып, ишиңизди бир аз жеңилдетет. Мен сиздерге өзүңүздөргө тапшырма катары мисал иштеп көрүңүздөрдү сунуштайм. Белгилүү сөздүн алкагынан чыгып кетпегенде кылып, калыптанган бир сөздү гана издесек, биз тырмакчаны белгисин колдонобуз. Мисалы, отель Калифорния деген ырды тырмакча менен белгиси менен издесек, бул ырдын тексттерин Калифорния деп таап чыгат. Белгиси жок. Эгер тырмакча белгиси жок издесе, анда отель сөзү мейманкана дегенди түшүндүргөнүнө байланыштуу ар кандай туристтик агенттиктердин сайттары, деги эле ар кандай мейманканалардын сайттары чыгып калышы толук мүмкүн. Анткени Google Калифорния деген сөздү өзүнчө, отель деген сөздү өзүнчө издейт. Келиңиздер, баарыбыз сабагыбызды ошол тырмакчаны бышыктап көрөлү. Кантип аткарат экен? Мен ал үчүн бул жерден эле белгилеп алайын жана Google'га кирейин. Жаңы вкладка. Ставить и поиск. Ой, интернет. Ашты окшойт. Мынакей, көрдүңүздөр. Биз тырмакча менен алып белгилегенбиз. Тырмакча менен белгилегендиктен текст песни и мынакей видеосу менен ачып берди. Азыр биз ушул жерден эле мынакей. Мынакей. Азыр мен ушул жерден эле тырмакчаны алып туруп, кайра издөө жүргүзүп көрөйүн. Анда бизге кандай нерселер чыгып берет, көрүп көрөлү. Поиск. Биз биринчи издегендиктен, тырмакча менен иштегендиктен биринчилер чыкты, бирок андан кийинкилер мынакей. Гостиница, Википедия, перевод песни, тексты, переводы, клипы, история, текст. Анан мынакей көрсөңүздөр, бизге толтура барактан толтура сөздү таап берди. Эми биз кийинки мисалга өтөлү. Кийинки мисалда мисалы тире белгиси ден сырткары дегенди билдирет. Белгилүү бир тематикага байланыштуу издөө жүргүзүп, бирок анын ичинде кайсы бир тематикага байланыштуу издөө жүргүзүп, бирок анын ичинде кайсы бир сөздүн кошулбасын кааласак, бул белгини колдонобуз. Мисалы, Windows'тун версияларын издеп жатып, Microsoft Windows дегенди XP деп жазып коебуз. Мисалы, жазап көрөлү. Дагы эле сайтка киребиз. Новая вкладка. Мен дагы бир 2-3 ачып коеюн. Контур ставить и тире. XP. Карап көрөлү. Кандай иштейт экен? Мынакей. Көрдүңүздөр, Windows XP, Windows XP, Windows XP. Кыскасы, бизге Windows 10 же дагы башка нерселерди көрсөткөн жок. Бизге жалаң гана Windows XP'лерди көрсөттү.
Эми дагы бир мисалдарды иштеп көрөлү. Мынакей өзүңүздөр көрүп турган белги, ийри сызык белгиси окшоштор дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, бир сөздү ушул белги менен кошо жазсак, Google бул сөз тектеш болгон башка сөздөр жана алар жөнүндө сунуштайт. Тилекке каршы, бул кызмат аңгыз тилинде жүргүзүлгөн издөөлөргө таандык. Жылдызча белгиси интернет тилинде маска деп аталат. Бул функция издеп жаткан фразаны кайсы бир сөздүн унутуп калган бөлүгү эсибизде болсо, унутуп калган жериңизге жылдызча ушул белгисин жазабыз. Мисалы мен бул жерден эле көчүрүп барайын. Кандай жыйынтык чыгарын чогуу көрөбүз. Мынакей. Мен сенден кетейинчи. Скачать песню. Мен сенден кетейинчи. Мен сенден кетейинчи. Демек, бул текстте мен сенден деген сөздөн кийин кетейинчи деген сөз экени бизге белгилүү болду. Дагы мисалдарды иштеп көрөлү. Define деген функциясынын жардамы менен издеген сөзүнү эң кыска жол менен түшүндүрмө алабыз. Буга да мисал карайлы. Мисалы define манасы деп көрөлү. Анда кандай болуп бизге Google издеп берет. Манас. Мынакей. Көрдүңүздөр, Эми дагы бир мисалдарды иштеп көрөлү. Биз билебиз, интернеттен бардык маалыматты издесе болорунчу. Анан ошон үчүн биз мисалы аудио файл издеп жатсак, мисалы music деп туруп, анан ырдын аталышын жазып койсок, бизге чыгарып берет. Мисалы мен ак кептер деп көрүп көрөлү. Мынакей көрдүңүздөрбү? Ак кептер демек музыка экен, ак кептер КТРК, ак кептер Тумар ФМ, Гүлнур Сатылганова, Каныкей. Эми ушул калп же чын экенин бышыкташ үчүн мен music дегенди эле өчүрүп коеюн. Эгер биз music деген сөзү жок эле ак кептер деп издесек, кандай ак кептерлерди чыгарып берет экен көрөлү. Бул себеп биз music деп биринчи издегендиктен сразу музыкалар чыкты. Ылдый жагына түшүп көрөлү. Ак кептер комуз, автор, караоке, ак кептерим текст, ак кептер элдик ыр текст. Мынакей көрдүңүздөр, Эми дагы мисалдарды иштеп көрөлү. Кайсы бир акча бирдигин экинчи акча бирдигине которуу үчүн бизге жөнүн гана 50 рублей в долларах США деген гана жазуу керек. Аны дагы мисал үстүндө иштейбиз. Карап көрөлү. Мынакей доллардын курсун сразу көрсөттү. Мынакей баарыңыздарга менимче түшүнүктүү эле болуп жатат. Дагы мисалдардан иштеп көрөлү. Мисалы
Дагы бир Google'da издөөнүн дагы бир жеңилдетүү функциясы бул file to pay. Издеп жаткан же file type деп топойбуз. Жаткан маалыматтарды кандай форматта болуш керектигин белгилейт. Мисалы, биз издеп аткан маалыматыбыз PDF форматында болсун десек, анда бизге ошо PDF же документ форматында таап берет. Мен док деп иштеп көрөйүн да, жазып көрөбүз. Мынакей, без кавычек кетип калыптыр. Кавычка менен кетип калыптыр. Без кавычкасы жок, жазышыбыз керек эле. Мына өзүңүздөр көрдүңүз, док онлайн чыгып берди. Эми биз дагы кандай мисалдар бар экенин, Google'дун дагы биз кандай жактарын билбейт экенбиз көрөлү. Таймлайн бул кайсы бир адам же окуя жөнүндө издегиси келгендер үчүн, мисалы биз тарыхта аты калган кайсы бир адамдын атын жазып, артынан таймлайн функциясын жазабыз. Ал адам тууралуу толук маалымат чыгып берет. Мисалы, биз азыр учурда мен мисалы Чыңгыз Айтматов деп жазгым келген жок. Себеби аны элдин баары билет, тааныйбыз. Көп жерде маалымат көп. Ошон үчүн мен бул жерге азыр Шайлообек Дүйшеев деп жазып көрөйүн. Кандай болот экен? Шайлообек Дүйшеев мен муну басып коем. Көрөбүз. Күтөбүз. Дүйшеев Шайлообек Википедия, өскөндүгүн өзү кескен Шайлообек Дүйшеев. Шайлообек Дүйшеев өмүр баяны. Кыскасы, Шайлообек Дүйшеев кыргыз эл акыны, баарыбыз билебиз, Агындылар китептин автору жана көптөгөн китептердин автору Шайлообек Дүйшеев жөнүндө чыгып берди. Эми дагы кандай мисалдарды иштесек болот экен, дагы көрөбүз. Ал үчүн демек, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Маалыматтар Шокум журналына алынып дайындалды. Даярдаган Айзат Түмөнбаева, Абдулла Арабаев атындагы орто мектебинин информатика мугалими. Бул кеңештер сиздерге жардам болсо, анда жакшы маалымат алынды деп эсептейбиз. Саламатта калыңыз.